Салам достор, Pre-Intermediate 2 деңгээлинин жактарды кайталоо сабагына кош келиңиздер достор. Сиздер биздин жыйынтыктоочу деңгээлибиздин эң маанилүү, эң татаал, бирок ошол эле учурда эң пайдалуу сабагына келип жеттиңиздер десек болот. Бүгүнкү сабакта достор буга чейинки деңгээлдерде өткөн чактарды кайталайбыз. Тагыраак айтканда, жөнөкөй чактарды жана узак чактарды кайталап, аларды айырмалаганды үйрөнөт экенбиз. Буга чейин чактарды кайталоо боюнча сабактар болбоду беле деп атсаңыздар, ооба болгон. Бирок ал учурда биз бул чактарда сүйлөм түзгөндү үйрөнгөнбүз. Бүгүн болсо жалпы ошол жыйынтыктоочу Pre-Intermediate 2 деңгээлибизде буларды бир сыйра кайталап, аларды айырмалаганды үйрөнүп, билимибизди бышыктайбыз достор, бекемдейбиз. Бүгүнкү сабакта аларды жалпы үстүртөн карап чыгабыз. Кеттик анда сабакты баштадык. Адегенде англис тилиндеги баардык чактарды бир сыйра эстеп алалы. Англис тилинде 12 чак бар деп айтылат. 12 десе коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок баардык эле тилдердегидей англис тилинде 3 негизги чак бар экенин эсиңиздерге алыңыздар. Present tense учур чак, past tense өткөн чак жана future tense келер чак. Болгону ушул 3 чактын 4төн формасы бар экен достор англис тилинде. Ошондуктан 12 чак бар деп айтылат. Ушул 3 чактын биринчи формасы бул жөнөкөй чактар болчу, simple tenses. Андан кийин continuous tenses узак чактар, perfect tense перфекттик чактар жана perfect continuous перфекттик узак чактар деген формалары. Бул 12 чактын арасынан биз 6оосу менен таанышпыз. Буга чейинки деңгээлдерде өткөнбүз. Present simple, past simple, future simple жөнөкөй чактарды караганбыз. Анан present continuous, past continuous, future continuous узак чактарды бирге карап чыкканбыз. Буга чейин айткандай эле, бул 6 чак англис тилиндеги эркин баарлашууга жетиштүү маалыматты берет экен бизге. Бул 6 чак менен биз каалаган жагдайды өткөндө, келечекте же азыркы учурдагы сүрөттөй алат экенбиз. Анан сүйлөөгө жетиштүү экен. Ошондуктан буларды билип алуу өтө маанилүү. Дал ошол себептен биз буларды кайра кайталап билимди бышыктаганга аракет кылып атабыз достор. Кеттик анда бүгүнкү сабактын негизги максатын ишке ашыралы. Бүгүнкү сабактын максаты ушул 2 чакты жалпы кайталап туруп аларды айырмалаганды үйрөнөбүз. Себеп дегенде, биз булар менен сүйлөм түзгөндү үйрөнгөнбүз, бирок азыр айырмалаганды билишибиз керек экен. Баягы биз англис тилиндеги сүйлөмдү укканда, музыка укканда, китеп окуганда, текст караганда, жалпы эле башка жерлерден көргөндө айырмалаганды билүү бизге ошол учурда диалог түзүп атканда кайсы жакта сүйлөм түзөт экенбиз жардам бергенге дагы, түшүнгөнгө дагы чоң жардамын тийгизет. Кеттик анда баштадык. Жөнөкөй жана узак чактардын айырмасы колдонулушу эмнеде экен, аларды кантип айырмалап билет экенбиз көрөлү. Жөнөкөй жана узак чактарды айырмалаш үчүн биз 2 негизги факторго карайт экенбиз. Биринчиси бул түзүлүшү аркылуу айырмалайт экенбиз. Экинчиси колдонулушу аркылуу айырмалайт экенбиз. Түзүлүшү аркылуу дегенде ар чак ар башка жардам чечиштер менен түзүлөт экен. Ал эми колдонулушу аркылуу караганда узак жана жөнөкөй чактар ар башка учурда колдонулат экен. Дал ошол баягы контекстте колдонулуш аркылуу дагы айырмаласак болот экен. Кеттик анда ар бир өзгөчөлүгүн, ар бир айырмасын өз-өзүнчө карап чыгабыз. Биринчи, албетте, түзүлүшү аркылуу айырмалоо болмокчу. Жөнөкөй жана узак чактарды түзүүдө биз ар башка жардам чечиштерди колдонот экенбиз. Дал ошол жардам чечиштерге карап чактарды айырмаласа болот экен. Жөнөкөй чактарда тудуу жардам чечиши колдонулат экен, узак чактарда to жардам чечиши колдонулат экен. Ал эми ошол эле чактардын future формасында келер чакта will колдонулат экен. Демек, ушул 3 жардам чечишти карап эле биз чактарды айырмаласак болот экен түзүлүшүнөн. Кеттик анда биринчи жөнөкөй чактардын түзүлүшүн эстеп алалы. Жөнөкөй чактардын түзүлүшүндө present simple, past simple'да этиш өзү эле турат, үчүнчү жак болсо аягына мүчө уланат, өткөн чак болсо өткөн чактагы формасы коюлат, туура эмес этиш экенине карап. Жөнөкөй чактарда терс жана суроолуу сүйлөм түзүш үчүн do жардам чечиши колдонулат. Терс сүйлөмдө do'га not уланат экен, ал эми суроолуу сүйлөмдө ошол do сүйлөмдүн астына чыгып кетет экен. Кеттик мисалдарды карап алалы. She likes milk, she doesn't like milk, do you like milk деген суроолуу сүйлөм турат бул жакта. Ага сүт жагат, сүт жакпайт, сага сүт жабабы дегендей. Буга чейинки деңгээлдердеги present simple сабагын барып туруп өзүнчө узагынан толугураак карап чыксаңыздар болот. Past simple'ды карап алалы. Past simple'да do did болуп өзгөрөт экен дагы. I went to work, мен жумушка бардым. I didn't go to work, мен жумушка барган жокмун. Did you go to work, жумушка бардыңбы деп өзгөрүлүп сүйлөм түзгөнгө жардам берет экен. Жалпылап айтканда,
тудунун do, does, did деген формаларын сүйлөм ичинде көрүп калсаңыздар, бул жөнөкөй чактарда түзүлгөн сүйлөм экен дейсиздер. Учур чакта болуп атса present simple, өткөн чакта болсо past simple деп айта аласыздар. Эң жакшы. Эми экинчи узак чактарга өтөлү. Узак чактардын түзүлүшү болсо башкача to be жардамчы этиш менен түзүлөт экен. To be узак чактардын формуласында жүрөт эсиңиздерде болсо, сүйлөм эси, андан кийин to be, андан кийин негизги этиш ага уланган ing мүчөсү менен жүрөт. Мисалы, present continuous'та Майрам is coming, Майрам келатат. Майрам is not coming, Майрам келаткан жок. Is Майрам coming, Майрам келатабы деген суроолуу сүйлөмдүн формасында карадык. Бул жерде to be формуланын ичинде жүргөндөн тышкары not кошулуп терс сүйлөм түзгөнгө жардам берди. Сүйлөм астына чыгып туруп, суроолуу сүйлөм түзгөнгө дагы жардам берди. Ошондой эле past continuous'та to be was, were деп өзгөрөт дагы, дал ошол формула боюнча эле өзгөрүп сүйлөм түзгөнгө жардам берет экен. I was sleeping, мен уктап аткам. I wasn't sleeping, уктап аткан эмес болчумун. Was I sleeping, мен уктап аттым беле деген. Эң жакшы, баягы жөнөкөй чактарда to do колдонулгандай эле, узак чактарда дагы to be менен этишке уланган ing мүчөсүн көргөндө эле, бул узак чактар экен деп түзүлүшүнөн эле так айырмалай алсаңыздар болот. To be негизги этиш ing учур чакта болуп атса, is менен, демек present continuous, өткөн чакта болсо was, were менен, демек past continuous деп айырмалайт экенбиз. Эң жакшы. Эми келер чактарды да карап алалы. Келер чактарда жөнөкөй келер чакта дагы, узак келер чакта дагы will жардамчы этиш колдонулат экен. Бир эле айырмасы, узак келер чакта will be деп жүрөт экен. I will get my driver's license, айдоочу куәлүгүмдү алам. I will not get my driver's license, айдоочу куәлүгүмдү албайм. Will I get my driver's license, айдоочу куәлүгүмдү аламбы деп суроолуу сүйлөм түздү. Дал ошол логика боюнча эле иштейт, жардамчы этиштер. Жардамчы этишке not кошулса терс сүйлөм, жардамчы этиш сүйлөмдүн астына чыкса суроолуу сүйлөм болот. Future continuous'та I will be living in Bishkek, I will not be living in Bishkek, will I be living in Bishkek деген дал ошол логика боюнча эле түзүлдү. Эң жакшы, эң биринчи айырмасы жөнөкөй жана узак чактардын жалпысынан, бул жардамчы этиштерде жана түзүлүшүндө экен. To do жөнөкөй чактарда, to be узак чактарда колдонулат экен. Экөөнүн тең simple келер чак формасында will жардамчы этиши колдонулат экен. Эң жакшы, бул биринчи эң негизги айырмасы экен. Экинчи айырмасына өтөлү. Жөнөкөй жана узак чактардын экинчи айырмасы бул анын колдонулушунда экен. Алар ар башка учурда колдонулат экен. Жалпылап айтканда, жөнөкөй жана узак чактарды 100% башка жакта колдонулат деп айтуу кыйын. Себеп дегенде, бул экөө бир эле чактын эки башка формасы болуп атпайбы? Мисалы, учур чактын эле жөнөкөй жана узак формасы, өткөн чактын эле жөнөкөй узак формасы, келер чактын эле жөнөкөй узак формасы болуп турабы? Дал ошондуктан биз буларды так мындай ак кара деп ажырата албайт экенбиз. Жалпылап гана, контекст ичинде гана айырмасын айта алат экенбиз. Ушуну эске алып туруп, чактарга караганга аракет кылыңыздар. Сиздерге жеңилирээк болсун деп present simple менен present continuous'ты, past simple менен past continuous'ты жана future simple менен future continuous'ты колдонушуна карап салыштырып түшүндүргөнгө аракет кылдык. Кийинки слайддардан чогуу карап алалы. Present simple менен present continuous'тун колдонушуна карай турган болсок, present simple бизге негизи биз тууралуу, ар кайсы зат тууралуу жалпы маалымат сүрөттөө же билдирүүнү колдонгондо айткыбыз келгенде колдонулат экен. Мисалы, I am a teacher, мен мугалиммин деп, менин кесибим тууралуу сөз кылып атабыз бул жерде. Мен азыр кылып аткан кыймыл аракет эмес, жалпы мен тууралуу бир маалымат, мен өзүм тууралуу бир билдирүү жасадым. Эгерде ушул эле сүйлөмдү, мисалы, мен мугалим болуп иштейм деп айткым келсе, кыймыл аракетти аткарып атам, мугалим болуп иштеп атам деп айткым келсе, мен present continuous айтат экен англис тилинде. Себеп дегенде, present continuous'те так азыркы учурда болуп жаткан кыймылды айтыш үчүн, бир кыймыл аракеттин жүрүп атканын айтыш үчүн present continuous'ты колдонот экен. Мисалы, I am working as a teacher now. Азыр мугалим болуп иштеп атам деп айттым. I am a teacher, мен мугалиммин дегенден анын айырмасы бар. Себеп дегенде, мен мугалиммин дегенде мен өзүм тууралуу жалпы бир маалымат айтып билдирүү жасадым. Экинчи present continuous менен айтканда, I am working as a teacher now. Азыр иштеп атам деп, азыр аткарып аткан кыймыл аракетинди айттым. Ошол эле маанидә да бир мисалды карап алалы. Summer ends
fall comes. Жай бүтөт, күз келет дейт. Бул дагы бир билдирүү, жалпы табияттын жүрүшүндөгү баягы мезгилдердин алмашышы боюнча бир билдирүү. Жай бүткөндө күз келет. Бул логикага сыя турган бир жалпы маалымат. Буну дагы биз present simple менен айттык. Эгерде азыр жай бүтүп атат, артынан күз келатат деп кыймыл аракеттин жүрүп атканын айткыбыз келсе, ушул эле сүйлөмдү present simple'дан present continuous'ты колдонуп айтат экенбиз. Summer is ending, autumn is coming. Жай бүтүп атат, күз келатат деп. Жалпы экөөнүн айырмасы. Present simple бизге жалпы билдирүүнү айтса, маалыматты билдирсе, мындай сүрөттөмө маалыматты айтсак, present continuous аркылуу так азыркы учурда болуп аткан бир канча убакытка чейин созула турган кыймыл аракетти айтат экенбиз. Которулушуна деле карап, иштеп жатам, кылып жатам, келатат, отуруп атат деген которулушунан деле байкап, бул present continuous экен деп билсеңиздер болот. Эң жакшы бул present simple жана учур чактын эки формасынын арасындагы айырма болду. Эми өткөн чактагы жөнөкөй жана узак чактын айырмасын карап алалы. Past simple менен past continuous. Past simple болсо present simpleга бир аз окшошураак. Ошол эле бүткөн бир кыймыл же сүрөттө же билдирүү же маалыматты мурда болгондугунан кабар берет экен. Мисалы, she worked with us. Ал биз менен иштечү деген. Ал биз менен иштеген деген жалпы маалыматты алдык бир адам тууралуу. Эгерде ошол эле тууралуу ал биз менен иштеп жаткан деп өткөн чакта бир созулган кыймыл аракетти айткыбыз келсе, биз she was working with us деп past continuous'ты колдонуп айтат экенбиз. Экөөнүн айырмасы she worked with us. Ал биз менен иштеген деген жерде биз жөн гана жалпы маалыматты алдык, канчалык иштегени созулду беле, көп убакытка чейин иштеди беле, ал тууралуу маалымат алган жокпуз. She was working with us дегенде ал биз менен иштеп жаткан болчу деген баягы өткөн чакта бир созулган кыймыл аракеттен кабар алдык. Же it was dark, караңгы болчу деген past simple'дагы сүйлөмдү карай турган болсок, өткөн чакта бир билдирүү алдык, өткөн чактан бир маалымат алдык. Past continuous'та ошону айта турган болсок, it was getting dark, караңгы болуп бараткан деп баягы караңгы кирип аткандагы кыймылды, так кыймылды айттык, канчадыр бир узак убакытка созулган так бир кыймыл аракетти айттык past continuous менен. Бул past simple менен past continuous'тун ортосундагы айырма болду. Эми келер чактагы формаларын карап алалы. Бул жерде future simple менен future continuous'тун ортосунда чоң деле айырма жок экен. Экөөнүн ордун алмаштырып туруп деле келечекте боло турган кыймыл тууралуу айтып берет экенбиз. Экөө тең бири-бирине аябай окшош болгондуктан биз future continuous'ты өзүнчө тема катары алып караган эмеспиз. Себеп дегенде бардык future continuous менен айткыңыз келген нерсени future simple менен деле айтып берсеңиз болот. Мисалы, I will go to a party tomorrow. Мен эртең отурушка барам деген эртеңки пландар тууралуу I'll be leaving to a party tomorrow. Эртең отурушка кетип бараткан болом деп деле айтып берсеңиздер болот. Эң оңой жери future simple менен future continuous'тун ортосунда чоң айырма жок экен. Азаматсыздар, эми жыйынтыктап алалык. Демек, жөнөкөй жана узак чактардын ортосунда эки негизги айырма менен карап, эки негизги айырма бар экен. Биринчиси бул түзүлүшүндө, экинчиси болсо колдонулушунда. Түзүлүшүндө биз формуласы же этиштин өзгөрүшү боюнча карап алсак, жардамчы этиштер менен. Колдонулушунда контекстке жараша ой жүгүртөт экенбиз. Анан экөө тең бир эле чактын формасы болгондуктан аларды 100% ак кара деп ажыратуу мүмкүн эмес экен. Ошондуктан контекстке карата түзүлүшүнө карап, колдонулушуна карап айырмаласак болот экен. Сабак пайдалуу болду деген ишеничтебиз достор. Ушуну менен биздин сабагыбыз бүттү. Алдыда сиздерди чактарды бышыктап алганга көнүгүүлөр күтөт. Ошол көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө аткарып, сабакта алган маалыматты бышыктап алыңыздар, достор. Биз болсо ушу менен сабакты жыйынтыктадык. Жаңылыктар үчүн биздин соц тармактарыбызга катталып болуңуздар. Instagram, YouTube, Telegram'дан окутулду биздесеңиздер чыгабыз. Кийинки сабактарда жолугушканча достор, саламатта калыңыздар.